I know sometimes things may not always make sense to you. Hey everyone, I'm Jacob and welcome to Qalemko English. In today's video lesson, we'll be talking about the English alphabet. Саламатсыздарбы? Менин атым Jacob. Барыңыздар Qalemko онлайн мектебине кош келиңиздер. Бүгүнкү видео сабакта биз сиздер менен англис тили алфавити жөнүндө сөз кылмакчыбыз. As you guys know, there are 26 letters in the English alphabet. Барыңыздарга, кээ-бириңиздерге маалым болгондой, англис tilinde 26 tamga var. And the easy way to remember these letters is to read them out loud. Жана бул тамгаларды жаттоонун жеңил жолу буларды үн чыгарып окуу. Let's begin. Баштайлы. Биринчи тамгабыз англис тилиндеги A тамгасы. A. I want you to repeat after me. A. Жана өзүңүздөр көрүп тургандай, бул англис тилиндеги словардагы транскрипциясы жана сиздерге үйрөнүүчүлөргө жеңил болушу үчүн бул жакта кыргызча окулушу A деп жазылып турат. A. And the second letter is B. Экинчи тамгабыз B тамгасы. B. Кийинки тамгага өтөбүз. C тамгасы, андан кийинки тамгага өтөбүз. D тамгасы, андан кийинки тамгабыз, бешинчи тамгабыз биздики I тамгасы. I. Андан кийинки тамгабыз F. Кийинки тамгабызга өтөбүз. G. Андан кийинки 8-чи тамгабыз биздики H тамгасы. Же болбосо 8 деп да окулат. Андан кийинки 9-чу тамгабызга келебиз. 9-чу тамгабыз биздики I тамгасы. Келиңиздер, анда сиздер менен кийинки тамгабыз J тамгасына өтөбүз. J. Андан кийинки тамгабыз өзүңүздөр көрүп тургандай K. Guys, I want you to repeat after me. Жигиттер, менин артымдан кайталагыла. K. Андан кийинки тамгабыз L. Кийинки тамгабыз 13-чү тамгабыз биздики M тамгасы. Андан кийинки тамгабыз N. Андан кийинки 15-чү тамгабыз биздики O. Кийинки тамгага өтөбүз. P. Кийинки тамгабыз 17-чи Q. Барыңыздарга оңой болуш үчүн бул жакта окулушу жазылып турат. Кийинки 18-чи тамгабыз биздики R тамгасы. Андан кийинки сиздер менен 19-чу тамгага өтөбүз. 19-чу тамгабыз биздики S тамгасы. 20-чы тамга T тамгасы. Кийинки тамгабыз U. Андан кийинки тамгабыз биздики бул жакта 22-чи V. Кийинки 23-чү тамгабыз биздики W. Андан кийинки 24-чү тамгабыз биздики X тамгасы. Барыңыздар, кайталаңыздар. 25-чү тамга Y тамгасы. Андан кийинки эң акыркы эки түрдө окула турган тамгалардын бири Z тамгасы. Z же болбосо Z. Өзүңүздөр көргөндөй, биз жаңы эле баарыбыз англис тилинин 26 тамгасын карап чыктык. Бүгүнкү сабагыбыз англис тилинин алфавити болчу. Ошон үчүн бүгүнкү сабагыбызды бүттү деп эсептесек болот. Ушун менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Сиздерге биздин сабагыбыз жаккан болсо, анда бизге лайк коюңуздар. Жакшы калыңыздар. Okay guys, that's it for today. Hope you liked it, hope you enjoyed it. If you liked our video lesson, please give a thumbs up and subscribe to our channel. Have a good one. Bye. Yeah, I know sometimes things may not always make sense to you.